Система ишке киргенден бери анын артыкчылыктары жана ишкерлер туш болгон кыйынчылыктар так көрүнүп турду. Негизги көйгөйлөр кошумча чыгымдар, колдонуудагы татаалдыктар жана техникалык тоскоолдуктар. Айрыкча региондордо чакан жана орто бизнес жаңы талаптарга ылайыкташуу боюнча бир канча кыйынчылыктарга туш болду. Бирок мамлекет ишкерлерди угуп, алар үчүн жеңилдетилген шарттарды түзүүгө аракет кылууда. Экономика жана коммерция министрлиги системаны жаңыртып, ишкердик чөйрөнү ыңгайлуураак жана атаандаштыкка жөндөмдүү кылуу максатында бир катар сунуштарды киргизүүдө. Бул өзгөртүүлөр ишкерлердин күнүмдүк ишине кандай таасир этет, экономикага кандай салымын кошот? Бул суроолорду экономика жана коммерция министринин орун басары Асылкулов Искендер Эсенгелдиевич менен бирге талкуулайбыз. Саламатсызбы, Искендер Эсенгелдиевич? Саламатсыздарбы. Электрондук товар транспорттук коштомо кагаз системасы товар жүгүртүүнүн ачыктыгын жогорулатуу жана көмүскө экономикага каршы күрөшүү үчүн киргизилген. Бирок практика көрсөткөндөй, система бир катар көйгөйлөрдү жаратты. Бул багытта кандай жыйынтыктар чыгарылды? Жакын арада салык кодексине өзгөртүүлөр кирди. Ошол өзгөртүүлөрдүн негизги максаты болуп, бул жарандарга, чекене жана орто, анын кийин ири ишканалардын салык төлөөчүлөрдүн салык төлөөдөгү механизмдерин көрсөтүп берүү. Мисалга алып кетсек, жарандар үчүн эмне деп айтылат? Бул бирдиктүү салык декларациясын Кыргызстан боюнча жалпы төлөнүш керек, тапшырылыш керек эле. Бунун 3-чү этапы келаткан. Жалпы 4 этап болгондо 3,5 миллион адам тапшырыш керек бул декларацияны. Бирок биринчи, экинчи этапта былтыркы жылы эле көрдүк. Акыркы 2 жылдан бери тапшырып жүрүштү. Бул бюджеттен айлык алган Кыргызстан жарандары бардыгы тапшырышып, бул мугалим, докторлорубуз тапшырып жүрдү. Бирок азыркы маалда заманбап технологиялардын жетишкендигине байланыштуу мамлекеттик органдардын аныс деле маалымат бар. Кайсы жаран кандай, үйү барбы, кандай кыймылдаткан имуществосу барбы, ошонун баары бар болгондуктан ушунча адамды кыйнабай, ошондуктан бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу милдетин жокко чыгаруу ошонусу каралып атат. Андан тышкары Кыргызстан боюнча айыл чарба продукциясын өстүрүп чыгарган биздин дыйкан фермерлерибиз өзүнүн продукциясын Кыргызстандын ичиндеги ири соода тармактарда сатууга сатууга оор болуп жүргөн. Эмнеге дегенде, айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөр кошумча салыгынан бошотулган болгон күндө дагы ошо ири тармакта сатабыз десе, ал кошумча салыгы 12% болуп туруп үстүнө кошулуп калат. Анан кийин ошол маалда эле өзүңөр байкагандай эле 12%га продукттун баасы көтөрүлүп, айыл чарба продукциясы. Анан кийин эми андан көрө импорт кылып келип, анан саткан ошо тармактарга дагы оңой эле, анан ишкерлерге да оңой болуп, мындай баасын дагы ылдый. Ошону карап, баарыбыз тең анализ кылып, эки жактын ири соода тармактардагы, дыйкандардагы, биз дагы мамлекеттик органдар санап келип туруп, ошонун төлөнө турган кошумча салыгын 80%ын кемитип туруп, калганын бюджетке төлөнөт деген таянакка келип, ошол дагы өзгөртүү кирип атат. Дагы бир жакшы нерсе, баарыңарга белгилүү болгондой, 2022-2023 жылдары, 24 жылдардагы абдан көп чет өлкөдөн, 3-чү мамлекеттерден келген автоунаалар Кыргызстанга кирип, Кыргызстан аркылуу Россия Федерациясына кетип, ошонун ортосунда көптөгөн кыргызстандыктар мындай пайда көрүп, бирок пайда көргөндөгү мындай суммасы аз. Ал эми төлөнө турган салыгынын суммасы жана пайда көргөн суммасынан 10 эсе, 20 эсеге болуп кетет экен. Ошондуктан мамлекет макулдугун берип, анткени баягы ал автоунаалар Кыргызстан кирип келатканда кошумча салыгын төлөдү 12%. Ошону төлөдү, бажы төлөмдөрдү төлөдү.
ошондуктан эми элди кыйнабайлы деп ошондон чыккан карыздын баардыгын кечүү боюнча амнистиялык маселе да каралып атат. Андан кийин андан тышкары дагы абдан ызы чуу маселе көтөрүлгөн. Баягы 2024 жылга чейин электрондук коштомо товар транспорттук документ ЭТТН деп коет. Ошону киргизгенбиз. Бирок буга чейинки патент менен иштеп аткан ишкерлерибиз, патенттен бул эмне? Патенттен бул салыгын төлөп койсуң, патенттин баасын, ошо менен иштей бересиң. Эч кандай эсепти жүргүзбөйсүң, эч кандай учет жок. Товарды кайдан алдың жок, кимге саттың көрсөтпөйсүң, отчет тапшырбайсың деген белги. Бирок бир эле күнү эле ишкер ойгонсо эле 3 маселе коюлуп калат да. ККМди колдон, эсепте, эсеп фактураны жаз, ЭТТНди түз, мурунку сатып алган товарыңдын документин көрсөт. Анан мурунку сатып алган документте ага чейинки маселе жок болсо, анан бүгүн эле бер десе эле алгактын табат. Таба албаса эле андан кийин биздин текшерүүчү органдарыбыз текшеришип, ага 10% салыгын колдонуп, анан ошондон абдан коомчулуктан нааразычылык чыккан. Ошону эске алып, ушул 25 жылдын 1 апрелине чейин ошондой бүт товарлардын баардыгын легализация түрүндө кылып туруп, мунапыс кылып туруп киргизип, көрсөтүп, мына менде ушундай товарым бар, документим жок деп. 1 апрелден баштап, андан кийин ары жылгандай. Мындай кыскача айтканда, биз орусча айтканда обнуление кылып атабыз да баардыгын. Андан тышкары дагы мындай жакшы нерселер бар. Өзүңөргө белгилүү болгондой, былтыркы жылы 2024 жылы Кыргызстанда биринчи ата мекендик автоунаа чоңултулган заводубуз ачылды. Ошонун алкагында ошол өндүрүштү өркүндөтүш үчүн Кыргызстанда өндүрүлгөн, чоңултулган автоунаанын каттоосу эч кандай төлөмсүз болбойт деген норманы да киргизтирип атабыз. Ортодогу дагы бир нече өзгөртүүлөр бар. Бул ден соолугуна чектелген жарандарыбыз үчүн келген буюмдар жана продукциялар, алар да кошумча налык салыгынан бошотулуп атат. Мисалы үчүн киреше салыгынан буга чейин мисалы үчүн мындай таланттуу бир биздин кыргыз балдарыбыз же кыздарыбыз, улан кыздарыбыз окуп атып, андан кийин бирөө спонсор болуп чыгып, мен ушуга стипендия төлөп берейин, же болбосо муну окуусун төлөп берейин десе, ошол улан кыздарыбыз салык төлөөгө мажбур эле. Эми кодекс боюнча. Эми биз ошону да карап чыктык. Ошо киреше салыгынан бошотуп, окуп, татынакай билимин алып, Кыргызстанга салыгын кошсун деген. Ушундай бир нормаларды карап атабыз. 2024 жылдын декабрь айында президент тарабынан жарлыкка кол коюлган. Ушуну ЭТТНде жөнөкөйлөтүү жана биздин бизнеске ыңгайлаштырып, жөнөкөйлөтүп, оңой колдонуу маселеси боюнча. Аны ушул жылдын 2025 жылдын 2 январынан баштап жумуш алып бара баштадык. Бир катар ишкерлер менен жолуктук, ири ишканалар менен жолуктук, орто бизнес менен жолуктук, базардагы иштегендер менен жолугуп, ушул күнгө чейин келип туруп, өзү негизи ушул 5 товардык позицияга бул коштомо ЭТТНдин жүргүзүлүшү башынан баштап өндүрүлүп, же болбосо импорттолуп келгенден баштап ушу аягына чейин, керектүү үчүн сатылганга чейин бүт этаптын баардыгы жүргүзүлөт деп каралып атат. Бул акциз төлөнүүчү товарлар, бул алкогольдук продукция, бул тамеки
продукциялары бул ГСМ продукциясы, бул дары дармектер жана медициналык товарлар. Ошо 5 продукцияны каралып атат. Негизинен калгандарын карап келсек, азыркы этапта бул мындай болуп иштеп баштаганда ири ишканалар товарды же болбосо импорттойт, же болбосо өндүрөт. Өндүргөндөн кийин өзү каталог товаров деп чыгарылган. Ар бир өндүрүлгөн товарды ошо каталогко барып туруп башында каттош керек. Каттаганда анан кийин салыкчылар аны карап 3 күндүк срогу бар. Аны карап туруп аны каттап берип, кийин анан кийин аны алгандан кийин баш аяк ошо каталогдо 3,5 миллион ар кандай түрлүү товарлардын каталогу чыгып түшүптүр да ушу күнгө чейин. Бирок бул абдан оор. Ишкер жанагындай патент төлөп жүрүп, анан кийин 3,5 миллион товардын арасынан өзүң товарыңды таап ал деген сөз да. Анан кийин бул абдан оорчулук. Бухгалтерлердин да жумушу көбөйдү. Анын үстүнө бул электрондук коштомо кагаздын чыгаруу, мисалы үчүн бүгүн 20 болсо, ушу 20 күнү гана чыгыш керек да. 19-унда чыкпаш керек, 21-inde чыкпаш керек. Анан кийин абдан оор. Мисалы үчүн эртең менен биз дүкөнгө кирсек, сүтүбүз турат. А сүттү качан алып келет? Кече күнү алып келбейт да. Аны ошо эртең менен түндөп, эртең менен саат 5-6-да алып келет. Ошондуктан чоң ири ишканалар түндө иштеп калышты да, ошону чыгарып, анткени дүкөнгө алып жеткирип берип атканда ошол документ колунда болуш керек болуп калды. Абдан оор болуп турду. Азыр дагы биз талдап келдик. Талдап келтирип, мындай бир чын-чынына келгенде, мындай аягы мындай орусча айтканда не несет, вот итог не несет налогообложение, да. Анан кийин биздин ишкерлердин суранычы боюнча ушул жагында карап атабыз. Бошотуп ЭТТ-н колдонуу процессин андан көрө электрондук эсеп фактураны же болбосо жөнөкөй түзүлгөн, баягы гибридный деп коюп атабыз азыр атын. Эсеп фактураны колдонуу. Же болбосо мындай эле болот, азыркы учурда көп эле колдонуп атышат мобилдик тиркемелерди, баягы акча төлөө. Эми банк, банк да калган бөлөктөрү дагы бар, реклама катары эмес. Эми бүт баары эле колдонот. Эки эле позицияны көрсөтүшөт. Кайсы номер телефон, анан кийин эле сумманы. Бул жерде дагы ошондой эле ыкма менен колдонолу деп атабыз. Кагаз жүзүндө бир жерге барып алсаң жазып берет, ар бир эле базардагы же болбосо мындай кичирээк дүкөндө жазып берет, эгерде сага ошондой эсеп фактура керек болсо. Жана ыкма менен эле мен маалыматымды киргизтирип эле, ИНН деп коет, ошону киргизтирип, анан кийин канча суммага мага сатып атканын жазып туруп эле жөнөтсө, ага ошо эсеп фактуранын номерин салык кызматы жөнөтөт. Ошол номер жазып туруп эле колума карматкандай. Ошондой ыкманы азыр ойлонуштуруп атабыз. Буюрса бир 6 ай, 7 айдын ортосунда системада иштетилип, эң жөнөкөй, эң мындай оңой системаны киргизтириш керек болуп атат. А эмнеге дегенде, бул мындай канчалык жеңилдетсең салык төлөөнү, ошончолук жеңил түшөт да салыктарчы. Мына айтып кетейин, учурунда патентти төлөйбүз деп, баягы соода тармагында патент төлөйбүз деп 58 000 ишкердин тегерегинде иштеп жүргөн, 1,5 миллиард сом акча төлөшү. Анын ортосунда башында 8 миллионго чейин, андан кийин 15 миллионго чейин биздин президенттин мындай волевой решениясы менен бошоттук чекена бизнесибизди, малый бизнесибизди. Анан кийин эмне болду? Салык түшүп кетеби деп коркунуч болуп атты эле. 1,5 миллиард төлөнбөй калат деп. Кайрадан ошо 2021 жылы биринчи жарыялык чыккан президенттин атынан ушуну карагыла деп. Ошондо 105 миллиард акча чогулчу эле. Азыркы маалда 260 миллиардтан жогору чогулуп атат жылына.
Көрбөсөңөр, бул кайра түшпөй, анан кийин ушу салык төлөөчүлөрдүн да саны көбөйүп атат. Эгерде ошол маалда контролдук кассалык машинаны бир 16 миң тегерегинде колдонсо, азыркы маалда ал цифра 80 миңден ашып кетти. Карабайсыңарбы кандай процесс болуп баштады, анан кийин биздин баягы ири ишканалар дагы салыгын төлөй баштады. Орто, кичинекей бизнесибиз дагы ошону мынтип талап кыла баштады. Мага электрондук документиңди бергениң. Мен ошонун негизинде сатуу кылам, бирок салыгым болбойт деген нерсе мен. Көрдүңөр, бул баягы биринин артынан бирөөнү көрсөтүп, баягы самоконтроль деп коебу, өзүн өзү көзөмөлдөө менен биздин коомчулук ошо жетишкендик. Мен өзүм дайыма эле айтам, буну мисалы үчүн жаңы салыкты киргизип же дагы бир нерсе киргизбей эле өзүн өзү коомчулук көрүп, азыркы маалда бүт баары тең макул төлөй турган маселелерди бар, конечно. Арасында айрым ишкерлерибиз 0,1% төлөп атып, баягы ошондо дагы айтат, дагы кичиретпейсиңерби деп. Андан эч кандай 0,01 кылыш керек андан ары. Ар бир 100 сомдон 10 тыйын төлөө салык дегенде жок, аны да кичиреткиле деген сөз да. Ошону эми андай тура эмес болуш керек, салык төлөнүш керек. Азыркы учурда биз ушул системадан такыр эле баш тартайлы деген ой болуп турат. Биз да ошону сунуш кылабыз. Жумуш топ иштеп ушунун үстүндө иштелип атат. Ушунда мындай салык төлөө өзү негизи жөнөкөй, түшүнүктүү болуш керек да. Ошондо анан кийин салык төлөнө баштайт. Мына мисалы бирдиктүү салыкты башында биз 30 миллионго чейин эле төлөйсүң, анан мурунку жылдары 8 миллионго чейин, андан кийин 30 миллион деп мындай өзүбүз талдагандай эле болуп жүрдүк да. Анткени 30 миллион деген азыркы маалда мындай кичинекей бизнесибиз деле айтат, 30 миллион эми инфляциянын кесепети менен бат элеме жетип алам дегендейчи. Ошондуктан биз ошонун чектөөсүн алып койгонбуз. Чектөөсүн алып коюп туруп, бирдиктүү салыктын төлөнүшү 4-5 эсеге көбөйдү да. Анан кийин салык төлөөчүгө дагы оңойду. Чыгашаны санабайт. Бир гана канча суммага сатты, же болбосо канча суммага кызмат көрсөттү, ошондон кызмат көрсөткөндө накталай болсо 6%, накталай эмес болсо 4% төлөйт. Содада болсо, же болбосо өндүрүштө накталай болсо 4%, накталай болбосо 2%. Абдан көп ишкерлер айтты, мага бухгалтердин деле кереги жок болуп калды депчи, ошону салыкты санап бере турган. Анткени банктагы счетума канча түшкөнүн эле мен билем, ошондон эле 2% төлөп койгон болду дейт. Көрдүңөрбү, оңойдуу. Андан тышкары дагы мынакей бизде абдан эмебиз бар эле, курулуш секторубуз. Бирдиктүү салыкты алып койду элек, андан кийин былтыркы жылда киргизгенбиз 6% деп. Бирок ушу иштеп чогуу, иштеп ушу процессти карап келип туруп, баягы 6 накталай эмес учурда, анан 4% тескери. 6% накталай учурда, 4% накталай эмес учурда ошону киргиздик. Ошону мен ойлойм, бул процесстагы баягы сатылып аткан курулуш объектилеринин баасын арзандатууга да жардам берет депчи. Электрондук товар транспорттук коштомо кагаз системасы салыктык көзөмөлүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн иштелип чыккан да. Бирок ишкерлер үчүн өтө татаал болгон системанын айынан көмүскө экономика кайра өнүгүп кетиши ыктымал деген маселе жаралып атса керек. Жок, бул жерде мындай эле да. Мисалы үчүн бул мындай ачык, айкын иштеген ишкерлер ошолордун мындай татаал иши болуп калды да. А көмүскөдө жүргөндөр алар бул системаны колдонбойт да. Алар үчүн оңой. Анан кийин ошондуктан биз баягы мындай таза иштеген ишкерлерди кыйнап, таза эмес ишкерлерге кайра жардам бергенсип калып атабыз да ошол маалда. Ошондуктан биз бул маселени алып коюш керекпиз да. Алып коюп туруп, анан кийин
максималдуу жөнөкөй системаны бериш керекпиз. Ошондо мен ойлойм, баягы ишкерлерге да оңой болот, и баягы принцип справедливости. Кандай чаралар ишкерлердин салык төлөөдө жүгүн жеңилдетет деп ойлойсуз? Мындай кандай чаралар? Биринчиден келген товарлар импорты ачык болуш керек. Көзөмөлгө алыныш керек. Же болбосо өндүрүлгөн товар импорт ачык болуш керек да көзөмөлгө алыныш керек. Ошондон баштап эле өзү эле кете берет анан кийин. Дагы биз 23-жылы бир норманы кабыл алганбыз. Кээ бир ишкерлер өзүлөрү кайрылышкан бизге. Менден келип сатып алат дейт бир жеке ишкер. Бирок документимди бербей эле кой, мени көрсөтпөй эле койчу деп келишет дейт. Бирок мен кантип анан кийин буну? Мен ойлоп табам дейт да, ойлонуп отурам дейт. Буга сатканды мен кантип көрсөтөм деп. Ошон үчүн баягы обезличенный деген понятияны киргизгенбиз. Эгерде ошондойго сатсаң, мындай жакшы бир бизнесмен өз ара соода кылсаң анда 1% сатуудан алуучу салыкты. Эгерде ошондой бизнесмен иштесең, анда 4% салыгын кармап калганда анан кийин төлөп койгондуң дейт. Ошондой принцип менен эле иштеп, мисалы үчүн биз деле чоң өндүрүшүбүз, баягы сахаросодержащий продукт деп коет. Ошо Бишкектеги 8000 точкасы бар экен, Бишкектин ичинде баягы ким менен иштеп жүргөн. Ошонун 1800 гана документи болгон экен, ошол малды биз киргизип аткан малды. Өзүлөрү да кызык, да калгандан кандай кылабыз? Калгандан 4% салып бересиңер. Же болбосо алар салык органына мамлекеттик каттоодон өтүп ишкер болуп иштеш керек да, салыгын төлөп деп. Ошондой ыкмаларды колдондук. Ошонун артынан дагы абдан көп келе баштады. Ишкерлерчи абдан көп келип, жанагы нөлгө түшүргөнүбүздүн дагы плюсу болду. 58 000 ишкер патент төлөп жүрдү. Патент деген сөз бул 8 миллион оборотум жылына 8 миллионго жетпейт. Ошого чейин келе деген эле сөз. Бирок нөлдү киргизсек, 8 миллионду нөлдү 10 000 эле тегереги болуп калды да ишкер. Ал эмнени айтат? Андан 48 000 адамыбыз, обороттор 8 000ден жогору, бирок салыгын төлөп жүргөн да. 8 миллионду эле салыгын төлөп жүргөн. Ал эми 15 миллионго чейин жеткиргенде где-то бир 25-30 000 тегереги болуп калды. Бирок калганы дагы көрбөйсүңөрбү? Ар жагы дагы 28-30 000 тегерегинде ишкерлерибиз ошо патент төлөп жүрүшкөн да буга чейин. Ошонун баары тең азыр эми мына алгылыктуу өзүнө жараша салыгын төлөй баштады. Ошонун кесепетинде мынакей азыркы күндө бюджетке да акча түшүп, профицит чыгып, канча деген мектептер курулуп атат. Нечендеген жылдарда курулуп бүтпөй жаткан мектептерибиз, бала бакча, ооруканаларыбыз баардыгы куруп бүтүрүлүп атат. Мен дагы айтып кетейин, ошонун артынан ушу салык кодексинин нормаларын киргизип, ошо ачык, айкындуу билинген, ошону билип туруп бизде инвестициялар да келе баштады. Былтыркы эле жылы Кара-Кыргыз автономдук областы 100 жылдыгын белгилүү алкагында 100 өндүрүш мекеме ишкана ачабыз деп койду элек, 102-ни ачтык. Бардыгы болуп 798 миллион суммада инвестиция келди. Ошол инвестиция келген, ошонун 60,5% Кыргызстандын ичинен ички инвесторлордун акчасы болду. Буга эмне жардам берди? Буга мына президентибиздин Садыр Нуркожо Жапаровдун демилгеси менен мунапыс жарыяланды эле. Учурунда былтыркы жылдын 31-декабрына чейин иштеди мунапыстын легализация иштери. Ошондон канчасы келди? Искендер Сеңелдиевич, айтсаңыз, салык кодексине киргизилген жаңы өзгөртүүлөр Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Ички рыноктун өнүгүшүнө, экспорттун өсүшүнө кандай салым кошот деп айта аласыз? Мен сизге мынтип эле айтып коеюн, өз негизи ар бир өзгөртүү
артында мындай бир экономист финанс катары биз суммасын чыгарабыз. Мисалы үчүн 22 жылы кабыл алынган жаңы кодекстин артында 4 миллиард 750 миллион тегерегинде акча келип түшкөн жаңы кошумча. Анан кийин 22 жылы кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн артында 25 миллиардтын тегерегинде акча кошумча келип түштү. Ал 24 жылы кабыл алынган боюнча бизде 42 миллиардтын тегерегинде акча дополнительно келип түшүп атат да. Эми бул эмнеге карабастан? Мисалы үчүн өзүңөр билгендей, акыркы 3 жылдан бери 22-24 жылдан бери биздин дыйкандарды айыл чарба багытындагы жерлер жер салыгынан бошотулуп келген. Мен сиздерге айтып кеткен жарлык негизинде ушул бошотууну дагы 30 жылга чейин, дагы 5 жылга чейин узартуу бизге тапшырма коюлду. Азыркы маалда ошонун үстүндө мыйзам долбоору даярдалып жатат. Биздин дыйкандарга жер салымынан бошотуу бул аларга эми бөлөк мамлекеттер, бай мамлекеттер булар акча төлөп беришет кайра. Айырмасын. Ошо колдоо максатында айыл чарба ишкерлерди, биздин дыйкандарды. А бизде эми ушундай салык жактан жеңилдиктер берүү тарабынан карап, биздин дагы айыл чарбанын ичинде дагы абдан өзгөрүүлөр көп болуп атат. Продукциялары өсүп чыгып. Буга мындай факторлор көп да, кызыктуу эметип турган. Андан тышкары 2022 жылкы объемдорду улам текшере бербегиле деп ошону дагы 2022 жылдын 1 январындагы чейинки периоддо, мезгилде салыктык текшерүүдөн тыюу салынсын деген норманы киргизтирип атабыз азыркы маалда. Ошол эле кезде ошо 1 январь 2022 жылда болгон карызды кечүү тууралуу. Бул эми легализациянын акыркы мындай орусча айтканда итоговый мөөр баскандай да жапкан маселеси болуп атат. Ушу менен биз мына таза ак барактан баштап атабыз деген сөз. Мына ошонун үстүнөн айтып кетелим. Жакшы иштер болуп, дагы бюджетибизге акчалар түшөт деп ойлойм. Мындай жаңы нерсени киргизбей, жаңы салыкты кошпой. Искендер Эсенгелдиевич, кеңири түшүндүрмөңүз үчүн сизге чоң рахмат. Демек, электрондук товар транспорттук коштомо кагаз системасы боюнча өзгөртүүлөр бул жөн гана техникалык жакшыртуу эмес, ишкердикти өнүктүрүүгө жана өлкөнүн экономикасын бекемдөөгө багытталган стратегиялык кадам. Биз бул жараянды көзөмөлдөп турабыз жана ошондой эле ишкерлер жакын арада бул системанын жеңилдетилген шарттарын сезет деп ишенебиз.